Биз көктүн ролун аткарат экенбиз деп баратат кыргызмын бүгүнкү күндө. Улуу кыргыз бөлүнсө, жердешчеби, парламентчеби, динчеби күнөөгө батат экен ааламдан. Караңыз. Ошондуктан улуулукту уктуңбу, умтулууга милдеттүүсүң. Улуулукту жарыялап, улуттарды бириктирип, ордо түзсө, жер ааламдын батыш чыгыш элинин огу болот. Ось болот. Ойлонуп койсо эле аны адамзат аткарат. Анткени кыргыз акыреттин ээси, ааламдын ээси. Караңызчы, не деген керемет. Улуу кыргыз заманды жетектейт эмичи? Улуу ойлорду айтып уютат. Бийик ойлорду айтып бийлик кылат. Мына биз бийлик кылып атабыз. Буулуккан улуттарды улуулукка буруп тынат. Улуу кыргыз бул куйруктуу жылдыздын ээси. Өзөгү Кудай экен. Кыргыздын өзөгү эле өзү Кудай экен. Өнөрү бар экен. Кыргыздын өнөрү эле жаратуу. Боёк берүү, жомоктоштуруу, соттоо. Эми бай мамлекеттерди, байларды соттойт, сорот, жоет. Батышты менчиктештирет. Жаңы доордо көктүн ролу мына кыргыз аткарат. Бүгүнкү биздин тема анан кайра ошо көктөн буйрулган Арстан Алайдын тапшырмасы мына сиздерге ушул. Келиңиздер. Батышты менчиктештиргиле. Батыш элин эмнеге менчиктештиребиз? Бул кандай деген түшүнүк дегенде, сиздер теңир адамсыздар, алар темир адам. Сиздер сезим караңгы дүйнө менен жашайсыздар дагы, алар акыл менен жашайт. Ачык эле бир нерсеге ишенет. Сиздер аларды менчиктештирбесеңиздер жаңы доорго өтө албайт. Баягы иниңди, бөбөгүңдү, карындашыңды окутуп, өйдөлөтүп өстүр деген сөз да. Өзүңө окшоштур дегендей. Баягы аганы көрүп ин өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт дегендей сиздин кызматтар ошол. Асманда Кудай жок, жерге түшүп алды, ушуну эстеңиздер. Асманда Аллах жок. Эгер Аллах болсо, суранып, тиленип атып жаратып алат эле да, берет эле да. Жерге түштү, ал адамды кийди. Менин каалоом, азыр мен адамзаттын өсүүсүн каалап атам. Так берилет асмандан. Көктөгү Кудайды, Алланы тааныганың, тааныбай атканбыз да. Ал көктөн буйрулган ыйык Арстан Алайды тапканың дейт. Мына көк эмне деп атат? Эмнени каалап атат? Кантсен кутуласың, кантип өсөсүң? Арстан Алай айтып, керек болсо өстүрүп, керек болсо мээрим төгүп атпайбы? Эмнеге Кудай жерге түштү? Бир адамды кийди дегенде, жер аябай бузулуп кетти. Олутка бөлүнүп атат. Жанагы педофил деген паля чыгып атат. Ошо өздөрү жанагы ыйык аталган адамдарда. Ошон үчүн куткарып калуу үчүн кыргыз мындайча айтканда кадимки эле биз элестеткен Кудайдын ролун аткарат. Жоопкербиз, биз милдеттүүбүз. Ошон үчүн батышты менчиктештиргиле. Бай мамлекеттерди, байларды соттогула, соргула, жойгула.